Урматтуу мусулман агайны, бүгүнкү темабыз хаддид хадафака фил хая. Жашоодон максатың эмне? Жашоодогу максатыңды белгилеп тактап койгун деген тема. Инналлаха ла югайру ма би кавмин хатта югайру ма би анфусихим. Албетте Аллах табарак ва таала бир коомду өзгөртпөйт, ал коом өзүн, ички дүйнөсүн, кулук пейлин өзгөртмөйүнчө деген аяттын астында көптөгөн темалар өттүк. Ошол аяттын астында бүгүн урматтуу мусулман агайыны, сен жашоодон максатың эмне? Сенин жашоодон максатың эмне деген суго эч ойлонбостон так жооп бере аласыңбы? Астыңда максат койгон максатың ачык айкынбы? Же болбосо бүгүн 40 жашка, 50 жашка толгон болсоң да жашоодон максат эмне экенин билбейсиңби? Же болбосо токтоп туруң молдоке, бир аз ойлоноюнчу. Ойлонуп андан кийин жооп берейин, жашоодон эмне максатым экенин деп жооп айтасызбы? Эгер сен жашоодон максатың болсо, күнөөдөн арууланат элең. Эгер сен жашоодон бир жакшы максатың болсо, Аллах табарак ва таалага жалбарып тооба кылат элең. Кана эми мага жооп берчи, урматтуу мусулман агайны. Сенин жашоодон максатың эмне? Урматтуу мусулман агайындар, миллиондогон, миңдеген, балким миллиардтан өтүп калган бүгүнкү күндө мусулмандар жашашат, бирок жашоодон максаты эмне экен? Жашоодон эмне максатта жашап жатам деген суроого жооп бере албаса, өтө кыйын нерсе. Урматтуу мусулман агайны, биз бул дүйнөгө келебиз. Жеш үчүн, ичиш үчүн, же болбосо үйлөнүш үчүн, жана артыбыздан туяктар калдырып, перзенттүү бала чакалы болуш үчүнбү? Ошондой турган болсок, жейбиз, ичебиз, андан кийин бир күн кайра өлүп, Аллах табарак ва таала урас. Кур'ан-ы Каримде Аллах табарак ва таала "Валлазина кафару ятаматтаун ва яакулуна кама таакулул ан'ам ван нару масвал лахум" дейт. Имансыз инсандар, жаратканды тааныбаган адамдар айванга окшош жашашат, айвандай жешет, айвандай ичишет. Бул дүйнөнүн бардык жыргалдыгынан пайдаланышат, алардын бара турган жери дозок дейт. Эгер жашоодон максатыңызды билбесеңиз, айвандан айырмаңыз болбой калат. Ошондуктан урматтуу мусулман агайны, бүгүн элибиздин акыбалы, мусулмандардын, Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнүн акыбалы өзгөрсүн десеңиз, жашоодон максатыңызды белгилеп тактап коюңуз. Бүгүнкү темабыз адаттагындай эле айрыкча жаштарга кайрылат. Жаштар бул негизги үммөттүн келечеги. Жаштар бүгүн 20 жашта, 18 жашта. Максатың эмне келечекте? Эмне үчүн жашап жатасың? Же болбосо сен 22ге кирсең да, же кебир жаш дегенде 40 жашта кошулат. Пайгамбар жашына кирип, пайгамбар 40 жашында пайгамбар болду эле. Сен үчүн, мен үчүн пайгамбар түнүн түн дебестен, күндүзүн күндүз дебестен ачка кыйналып дин жеткирди эле. Сен пайгамбардын үммөтү бүгүн эмне үчүн жашап жатасың? Азырга чейин жашооңдун максатын билбейсиң. Сен ушундай жаштыкта, күчкө толгон, акылың жайында, бардык максатыңа жете турган кезде жашооңду билбесең, бүгүндөн баштап барып, жашоодон максатың эмне экенин так кызыл калем менен жазып, астыны каралар менен чызып, өзүңдүн бөлмөңө уктай турган кроватыңдын башына илип койгун. Мен эмне үчүн жашап жатам? Бүгүн Аллах үчүн эмне иш кылдым? Диним үчүн эмне кылдым? Элим үчүн эмне иш кылдым? Ата-энем үчүн, мамлекетим үчүн, келечегим үчүн, ахиретим үчүн эмне кылдым деп жазып кой. Сиз аксакал 60 жашта, 65 жашта болсоңуз да бүгүн эгер жашоодон максатыңыз эмне экенин билбесеңиз, бүгүндөн баштап отуруп ойлонуп көрүңүз. Жашоодон максатыңыз эмне экен? Бала тарбия кылуудон максатым эмне? Үйлөнүүдөн максатым эмне? Акча табуудон максатым эмне? Бардыгын тактап алдыңызга жазып коюңуз. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кээ бир сахабалары 60 жашта, 50 жашта ислам динин кабыл кылышты. 60-50 жашта исламды кабыл кылгандан кийин алар исламга ушундай кызмат кылышты. Алар тарыхта алтын менен жазылып калышты. Сиз бүгүн ислам үчүн эмне кылдыңыз? Сиз пайгамбарыңыз үчүн, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам уммати, уммати, үммөтүм, үммөтүм деп түнүкөнү ыйлайт эле. Сиз үчүн дуа кылат эле. Келечек бир туугандарымды көрсөм деп үмүт кылат эле. Күндөрдүн биринде пайгамбар өзүнүн өтүп кеткен сахабаларын мүрзөсүн зиярат кылып келип,
мүрзөлөрдү карап баарына пата кылгандан кийин сахабаларга кайрылып, "Кара мен бир туугандарымды көрсөм" деп пайгамбардын көзүнөн жаш акты. Жанындагы сахабалар "Аваласна ихванак я Расулаллах". "Ey пайгамбар, биз сенин бир тууганың эмеспи?" десе, "Жок, силер менин сахабаларым, менин бир туугандарым кийинчерээк келет" dedi. Алар ким эле? Силер. Бүгүн мечитти толтурган аксакалдар, жаштар. Пайгамбар сиздерди көргүсү келди. Бирок siz ошол пайгамбар үчүн эмне кылдыңыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам динге чакырган кезде пайгамбарыбызды Меккеде кафирлар, кээ-бирлер сен жиндисин, кээ-бирлер бакшысың, кээ-бирлер акылдан кеткенсиң деген сөздөр менен айткан кезде пайгамбарыбыз кысылып эмне кылышын билбестен үйүндө ойлонуп жаткан кезде Аллах табарак ва таала Кур'ан-ы Каримден Вад-Духа сүрөсүнөн аяттар түшүп, "Ва сауфа ю'тика раббука фатарда". Ey Muhammed, кайгырба. Келечекте Аллах таала сага ушундай жакшылыктар берет, ийгиликтер берет, ал кезде разы болуп каласың дейт. Аллах сени разы кылат. Мухаммед булардын сөзүнө кулак салба, кайгырба дегенде пайгамбарыбыз эмне деди билесизби? Менин үммөтүмдүн бирөөсү дозокко кирсе, Аллахым мен разы болбойм дейт эле. Ал ким? Сиз пайгамбардын үммөтүсүз. Сиз үчүн пайгамбар, менин үммөтүм бири да дозокко кирбесин. Ошолор кирсе, Аллахым мен кайгырам, мен разы болбой калам дейт эле. Бирок сиз пайгамбардын динин туткан жаштар жана аксакалдар бүгүн пайгамбар үчүн эмне кылдык? Бир адам баласы, кичинекей адам баласы, ата-энеси үйлөндү, жигиттер өлдү. Кичинекей наристе чоңойду. Чоңойгондон кийин мектеп жашына жетти. Ата-энеси колунан жетелеп мажбур мектеп тап келди. Мектепте жакшы окуп да жараткан жок. Ата-энеси көзөмөлдөгөндө балам тапшырмаң деп эмне кылдың деген кезде гана окуду. Мугалимдердин тартуусу менен, мугалимдердин түркүсү менен эптеп орто мектепти, орто билим алып чыкты. Орто билим алгандан кийин 3 деген, канааттандыралуу деген баа менен бүттү. Ал баа менен өзү каалаган максат кылган эч бир университетке, эч бир факультетке ал тапшыра албайт. Бирок анын алган баасына жараша бир факультетке кирет ал. Же училищага, же башкага. Өзү алдына койгон, астына койгон максатка жете албайт. Ошентип бир университетке да тапшырды. Атасы акча берип, уюн сатып, башка кылып баласын окутту. 4 жыл өткөндөн кийин университетти да бүттү. Үйлөнүү бойго жетти. Үйлөнүү убактысы келди. Үйлөндү ал. Эмне үчүн үйлөндү? Себеп бардык адамдар үйлөнөт экен, бул да үйлөндү. Үйлөнгөндөн кийин албетте балалуу болду. Балалуу болгондон кийин бала багыш керек, тирикчилик кылыш керек, кызмат кылыш керек, соода кылыш керек. Арамдан адалдан табып бала багып баштады. Ошентип балдары да чоңойду. Bir күн 60-70ке киргенден кийин бул дүйнө менен коштошуп өлүп калды. Ушуну менен кысса түгөдү аңгеме. Бүгүнкү күндө кимибиздин аңгемебиз ушул аңгемеге окшобойт. Бүгүнкү күндө кимибиз ушундай эмеспиз. Адам баласынын аңгемеси ушул, окуясы. Кыска тирикчилик. Бир жашоодун максаты болбосо, жашоодон бир алдыбызга койгон максат болбосо, ал жашоо биздин тынчыбызды алат. Бул жашоо инсандын өмүрүн ала турган жашоо. Бул жашоо инсанды жатада турган жашоо. Бүгүнкү күндө эмне үчүн адамдар жашоодон кысылып, кыйналып, асылып жатат? Асылып өлгөндөрдүн саны көбөйүп жатат. Жашоодон бактысын таппагандар эмне үчүн көбөйүп баратат? Себеп ал жашоодон эч бир максатын билбейт. Америкада кичинекей наристе балдар барган кезде биз 2001 жылы барып көрдүк эле. Мектептерге келсеңиз, жумасына бир жолу турмушта жашоодон максатыңды тандагын деген бир сабак бар. Жумасына бир жолу. Кичинекей 1 класска келген балдарды жашоодон максатың эмне? Келечекте эмне болгон келет деген жумасына бир жолу сабак өтүшөт. Баягы түшүнбөгөн балага кайра-кайра айта бергенден кийин 2-3 класска келгенден кийин баягы жигит мен дүйнө жүзүндө эң жакшы компьютерчи болом дейт. Же болбосом дүйнө жүзүндө эң жакшы архитектор боломун. Же дүйнө жүзүндө эң жакшы мен жазуучу боломун. Ошого карата баягы балага көңүл бурушат. Жазгы каникул болгон кезде бүгүнкү күндө биз балдарыбыз каникулга чыкты, эмне кыларыбызды билбейбиз. Алар мектептен жазат. Сиздин балаңыз компьютерди тандаган. Жаз каникулунда балаңызды көзөмөлдөңүз. Максатына жардам бериңиз, шарттар түзүп бериңиз дейт. Сиздин балаңыз дааватчы болом деди. Балаңызга көңүл буруңуз. Балаңызга китеп окутуңуз. Жаңы окуу жыл башталган кезде мугалим биринчи жолу баланан сурай турган суроо максатыңга бир максат койгон элең. Ошого жараша каникулда эмне иш аткардың? Кандай ийгиликке жеттиң деген суроо менен сурап баштайт. Бирок бизди өкүндүргөн нерсе, биз бүгүн
балдарыбыздын эмнеге таланты бар, эмне колудан иш келет, эмнеге жарайт экенин да билбейбиз. Биз балдарыбызды мойнубуздагы милдет тамак аш берүү, кийим кече берүү деп гана түшүнөбүз. Качан үммөткө ушундай болсо, көңүл буруп, балам келечекте ким болот, кандай кызмат кылат, мунун колудан эмне келет деген көңүл бурсак, ошондо гана биздин үммөт элибиз бутуна тура билет. Эгер кайдыгер болсок, келечекте бутубузга туруш өтө кыйын.